Белгисиз себептерден улам тажик тарап Ош Баткен-Исфана жолун жаап салган деп билдирди президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Маруфхан Тулаев 27 январда кечинде анын айтымында эл чогулуп жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Маалыматты тактап баштаганыбызда тажик тарап биз менен макулдашуусуз, алдын ала эскертүүсүз чек ара тилкесинде курулуш иштерин баштаганы белгилүү болду. Окуя болгон жерге укук коргоо органдарынын өкүлдөрү келип, элдин тынчын албоо, чагымчылдыкка жол бербөө үчүн маселени тынчтык жолу менен чечүүгө чакырышты. Эскертүүлөргө карабай эмнегедир ошол жерде жашаган тургундар жолго чыгып тосушту, деди ал. Тулаев ошондой эле президенттин облустагы өкүлү Абдыкарим Алимбаев, райондун акими жана айыл өкмөт башчысы жеринде экенин билдирди. Сүйлөшүүлөрдөн кийин жолдогу кыймыл калыбына келтирилди, бирок 7-10 мүнөттөн кийин атышуу башталды. Күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү жеринде болуп, сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Чек ара аймагында жашаган эл эвакуацияланган, учурда даярдык көрүп жатабыз, деди ал. Азыркы абал боюнча бизге маалымат бере аласызбы? Маалымат атышып атат. Азыркы учурда дагы атышуулар жүрүп жатабы? Күйүп бар жок. Эмне себептен? Үйлөр күйүп бар жок. Азыр Түркияда башталды. Азыр полный территория. Элдер уже аксай полный. Элдер тога карап чыгып жатат. Ошондо бияка чыгып чыгарып атабыз элдер. Машиналар менен ташып. Айдын ичинен. Кыргызстан тараптын үйлөрү өрттөнүп жатабы ошондо? Урматтуу жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана соц тармактын активдүү колдонуучулары Баткендеги болуп жаткан жагдай боюнча ар кандай аскердик техника катышкан видео же фото материалдарды бөлүшпөңүздөр деп суранабыз. Азыркы тапта ар бир маалымат маанилүү роль ойнойт. Кыргызстандын 4 аскер кызматкери жаратылды. Жабырлануучулардын 4-өө Көк Таш айылынан Баткен облустук бириккен ооруканасына жеткирилүүдө. Бул тууралуу Баткен облусунун саламаттыкты сактоо боюнча координатору Арзбек Бөрүбеков билдирди. 4 жабырлануучу аскер Баткен райондук үй-бүлөлүк медицина борборунун 2 тез жардам унаасы Көк Таш айылынан Баткен облустук бириккен ооруканасына жеткирилди. Жараттын түрү, сыныктар, жабырлануучулардын саламаттыгы тууралуу маалымат кийинчерээк берилет, дейт маалыматта. Саат 17:50 чамасында жарандар таш жүктөлгөн унаалары менен Төрткөчү аймагына келишкен. Тажикстандын жарандары таштарды түшүрүп, Баткен-Исфана унаа жолун тосушкан. Аларды тажик чек арачылары коштоп жүрүшкөн. Эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуусунан кийин унаа жол кыймылы үчүн ачылды. Бирок маселе чечилгенине карабастан тажик тарап чек араны Чырдөбө аймагындагы башка тилкесинде Кыргызстандын аскер кызматкерлерине ок чыгарган. Андан соң Төрткөчү аймагында тажик чек арачылары кыргыз аскер кызматкерлерине каршы курал колдонушкан. Тажик аскерлеринин аракеттери жеринде координацияланган. Бул провокацияга алдын ала даярдангандыгын тастыктайт деп билдирди чек ара кызматы. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен биринчилерден болуп кабардар болгуңуз келсе, анда биздин Кабар Медиа YouTube каналыбызга катталып, лайк басып, анан албетте ой пикир калтырыңыз.